Бишкекте эркек киши өзүн токтото албай көпчүлүктүн арасында аялына кол көтөргөн. Уруп жаткан учурду видеого тартып алышкан. Унааны көрсөңүз коркуп кетесиз. Унаа липушка болуп калган. Таласта 2 унаа кагышып, 3 адам мерт кетти. Базар Коргондогу айылда 2 унаа кагышып, 2 адам ооруканага жеткирилди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо кырган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте көчөдө эле аялды уртокмокко алган эркек киши кармалды. Бишкекте аял кишини уртокмокко алууга шектелип, 41 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Ленин Риптен билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 12 майда саат 6:58 чамаларында бир жаран милицияга Рыскулов көчөсүндө эркек киши аялды сабап жаткандыгын кабарлаган. Окуя болгон жерге дароо барган милиция кызматкерлери шектүү делеген адамды кармашкан. Ага карата майда бий баштык боюнча административдик протокол түзүлгөн жана ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тиешелүү териштирүү иштери жүрүүдө. Таласта 2 унаа сүзүшүп 3 адам каза тапты. Таластын Караой айылында 5 майда катталган жол кырсыгынан 3 адам каза тапты. Маалыматты бүгүн 12 майда облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан тастыктады. Маалым болгондой, Hyundai Santa Fe унаасы менен Honda Odyssey унаасы сүзүшкөн. Кырсыктан дагы 6 жаран жаракат алып ооруканага түшкөн. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Базар Коргондогу айылда унаалар кагышып, 2 адам ооруканага жеткирилди. 11 майда Базар Коргон районунун Бешикчон айылында 2 унаа кагышып, 2 адам ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу окуянын көйлөрү билдирди. Маалым болгондой, саат 23:00 чамасында Бишкек Ош унаа жолунда Honda Stepwagon жана Deo Matiz үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Бишкек Ош унаа жолунун Базар Коргон районунун Бешикчон айылындагы тилкесинде 2 унаа бет маңдай сүзүшүп, жолдон өтүп бара жаткан башка жүргүнчүлөр жаракат алган адамдарды унаадан чыгарып жатышкан экен. Окуя болгон жерге тез жардам чакырып, Deo Matizdеги айдоочуну жана жүргүнчү аялды жибердик. Алардын абалы оор болчу, деди алар. Базар Коргон райондук жалпы дарыгердик практикалык борборунун башкы дарыгери Батырбек Субаналиев жаракат алгандардын абалы жөнүндө маалымат берди. Кече түнү жол кырсыгынан жаракат алган 2 киши тез жардам менен келген. Алардын ичинен жүргүнчүсү амбулатордук жардам алган. Ал эми 1996-жылы туулган. Айдоочу баш мээси чайкалып, баш сөөгү сынган. Азыр анын абалы туруктуу, деди дарыгер. Аталган жол кырсык катталгандыгын Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү да ырастады. Степ жана биздин алдыбызда кеткен да. Матч түзгөн окшоду. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Казакстанда 44 градуска жеткен ысык көтөлүп жатат. Казакстандын түштүк жана борбордук аймактарында 13 майдан 15 майга чейин абанын температурасы жогору болот деп билдирди Казгидромет. Синоптиктердин маалыматы боюнча абанын температурасы бара-бара жогорулайт. 15 майда күндүз түштүк аймактарда +35, +44 градус, борбордук аймактарда +35, +38, Акмола облусунда +30, +35 градуска чейин ысык болот. Ал эми Казакстандын батышында жана алыскы түнүгүндөгү айрым райондордо жаан жана мөндүр жаашы мүмкүн. Ошто аңчылыкка чыккан жигит кокустан өзүн өзү атып каза болду. Ош облустун Алай районунун тургуну аңчылыкка чыгып кокустан өзүн өзү атып каза болду. Бул тууралуу Супер KG порталына бүгүн 12 майда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык 8 май күнү милицияга 1999 жылы туулган жаран Чийтала айылындагы тоодо каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө аталган жаран 7 май күнү Терек айылындагы жайытка достор менен аңчылыкка чыгып, кокусунан жыгылып кетип, өзү көтөрүп жүргөн мылтыгынан денесине ок чыгып, окуя болгон жерде каза болгондугу маалым болгон. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда окуяга күбө болгондор тергөө кызматына жеткирилип, тергөөгө чейинки текшерүү иштери уланып жатканы айтылды. Кара Көлдө жол эрежесин бузган айдоочулар айыпка жыгылды. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынын аймагында 1-10 май күндөрү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан рейд жүрдү. Облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, рейдте жалпы 200 протокол түзүлгөн. Алардын ичинен шаар ичинде туура эмес токтотулган 5 айдоочуга жана мас абалында автоунаа башкарган 7 айдоочуга айып пул салынган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.